Мындан бир ай мурун ушул комитетте сиздердин катышуңуздарда жыйында мен ушул Кыргызстандагы баягы майып балдардын, алардын ата энелерине болгон камкордукту жакшыртсак, алардын алып аткан жанагы жөлөк пулун, пенсиясын көбөйтсөк деп айттык эле. Сиздер менимче ошондой кадамга бардыңыздар. Ошону айтып койсоңуз, канча пайызга көбөйдү? Бюджеттен канча акча бөлүндү? Жанар Кубанычевич, туура айтасыз. Ушул акыркы өзгөрүүлөрдүн мыйзамга өзгөрүүлөр киргенде ушул июль айынан тартып 33%га лица с инвалидностью с детства жана балдар инвалидтерге 33%га жөлөк пулу көбөйөт. Айтып кете турчу нерсе, акыркы 6-7 жылдын ичинде бул жөлөк пулдар көтөрүлгөн эмес экен. Биринчи группадагы майыптар 3000 сом эң чоң көлөмүндө алынат. Чоң рахмат. Мындай мына кетет деп аткан өкмөткө мындай көп суроо же сунуштарым жок. Мен буюрса жаңы өкмөт куралганда калган министрлерге абдан көп сунуштарым, суроолорум бар. Ошондо сүйлөшөбүз. Рахмат.